11 каналында ауа райы менен таанышалыңыздар. Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы күн сайын айтып берем. Саламатсыздарбы? Биринчи кар Кытайдын автономдук району Ички Монголиянын Аршань шаарына жаады. Кар жааш менен шаарда абанын температурасы кескин төмөндөп, көчөлөрдү, үйлөрдү, бак-дарактарды азыр кар каптап турат. Бул кар дүйшөмбү күнү жааган болсо, шаршемби күнү түштөн кийин токтоду. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрүнө кар качан түшөт азырынча белгисиз. Себеби бул өлкөлөрдө абанын температурасы орто ченемден жогору бойдон сакталууда. Эми эртең Борбор Азияда аба ырайы кандай өзгөрөт? Кененирээк айтып берейин. Кытайдын Ак Суу шаарында күн ачык, Үрүмчүдө болсо түштөн кийин жаан жаайт. Казакстандын Астана шаарында асман ачык бойдон сакталып, Алматы шаарында эртең менен жааган жаан түштө токтойт. Өзбекстандын көпчүлүк аймактарында күн ачык болуп, Нукус өрөөнүндө гана жаан жаашы мүмкүн. Ал эми Түркмөнстанда аба ырайы кескин өзгөрөт. Дашогуз өрөөнүндө, Ашгабад шаарында жаан жаап, абанын температурасы орто ченемден төмөн болмокчу. Тажикстанда бүгүн жаан жааса, ал эртең токтоп көпчүлүк аймактарда абанын температурасы көтөрүлөт. Кыргызстанда эртең күн ачылганы менен 30-сентябрдан 3-октябрга чейин мезгили менен жаан жаап, күн күрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы, кээ бир райондордо жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Айрым жерлерде батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге жетиши ыктымал. Абанын күндүзгү температурасы Чүй, Талас өрөөндөрүндө 13-18 жылуулукка чейин, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын өрөөндөрүндө 12-22, Ысык көл, Нарын областарынын дыйканчылык аймактарында жана тоо этектеринде 11-16 жылуулукка чейин, тоолуу райондордо 0-5 градус суукка чейин төмөндөшү мүмкүн. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Ошондуктан алдын ала кам көрө баштасаңыздар болот. Кайрадан көрүшкөнчө.